Саламатсыздарбы достор. Негизи суроолор абдан көп да анан кээ бир суроолор кызык да. Кийинки суроо. Саламатсызбы Илим байке, сиздин ойлоруңузду Telegram, YouTube'дан көрүп турам. YouTube канал ачып жакшы кылыпсыз. Мен аябай күткөм дейт. Рахмат. Менде жүрөктү үйгөн бир маселе бар. Балким окуп калсаңыз Telegram'дан жооп күтөм, аябай күтөм чын дейт. Жолдошум менен жашаганыбызга 10 жыл болду. Юрист, өзү акылдуу, тиричиликке тың, иштерман. Бирок үйдө эч нерсе кылбайт. Малдай жүрөт. Көчөдө вообще укмуш интеллигент адам. Эң өкүнүчтүүсү, чыдабай кеткен жери кызыбыздын көзүнчө эле аябай уят сөздөр менен сөгүп салат, кагып кыйкырат, балага травма болот деп кыжалатмын. Тапкан акчасын көбүн үйүнө салат. Дайым мага ишенет, финансовый жерге келгенде төлөө алып бер деп көчөдө плюс менин айлыгымды да алат. Как положено вперед эсептеп коет. Менин кошумча иштегенимди бербейм дейт. Ошону да женский штучки алдыра койбой, көчөдө өзүнө иштетип калганы аракет кылат. Аябай чарчадым, кеңеш бериңчи. Оңолобу? Атасы жок өскөн, апасы менен күндө 1-2 саат сөзсүз сүйлөшөт. Мен да анча сүйлөшпөйм апам менен чынында дейт. Мен эми баягы сиздерге суроолорду жооп берейин деп чыгарганда, суроолорду көрүп атып, анан биринчи ушундай суроо көп экен деп, анан экинчиси кызыктуу экен, үчүнчүсү бир көйгөйлүү суроо экен деп чыгарам, анан ыргытып кое берем, анан кийин бир убакыт келгенде анан ушинтип ушу балдар менен отуруп тартабыз да. Кийин буюрса бул балдарды дагы менен иштешкен балдарды да көрөсүздөр, азамат балдар. Муну чыгарып койгон себебим азыр эстей албай атам, эмнеге чыгардым, бирок мен башка нерсени айтайын деп атам да. Эми биринчиден 10 жыл жашап жатыптырсыз, анан баягы үйдө малдай жүрөт, сыртта тим эле укмуш интеллигент дегениңиз. Мен бөлүп айтайынчы, бөлүп. Үйдө малдай жүрөт, сыртта интеллигент укмушту деп атпайсызбы? Негизи деги эле жалпы адамдардын бардыгы эле ушундай да, эми малдай жүрбөсө дагы үйдө башкача, сыртка барганда баарыбыз башкачабыз да. Ар бир адамдын өзүнүн маскасы болот. Биз масканы качан чечебиз? Биринчиси, уктап жатканда биз маска жок уктайбыз да. Даана накта уктаганда биз маска жок уктайбыз. Эртең менен турганда, ошондо эгерде бул үйдө жалаң баягы 1000% өз адамдар болсо, балким ошондо маскасы жок жүрөбүз да, кандай экенибизди, негизи кандай экенибизди билгизип. Анан эми малдайбызбы, малдай эмеспи билбейм, кээ бирөөбүз малдай деле болсо керек. Бирок сыртка чыкканда баарыбыз маска кийебиз да. Баарыбыз маска кийебиз. Могу сыртка чыкканда биз кийим кийип, анан өзүбүздү башкача көрсөтүп, акылдуу көрсөтүп, интеллигенттүү көрсөтүп жүрөбүз. Ал кадимки эле көрүнүш. Ошондуктан мисалы мен жанагы тоону жакшы көргөн себебим, анан мен мынтип айтам да, тоого барганда, жана чоң тоолорго, бийик тоолорго чыкканда, ал жерде мисалы бир тоого чыгыш үчүн чоң тоо болсо 1 айдай убакыт кетет да. Анан тоодо ошол жерде жүргөн масканы машып кетсе 2 күн кийесиң. Андан кийин кие албайсың да, накта жүзүң ачылат да, ким экениң. Ошон үчүн тоодо мен айтам, тоодо жүргөндө ошо адамдар накта дос болуп түшүшөт. Ошол тоодо жүргөндө адамдар ошо адамдын накта жүзүн көрүшөт, бири-бирин ким экенин аны көрүп чыгат да. Ошондуктан жана тоодо жүргөн адамдар биз чынында эле бул интернетте башка, үйдө башка, көчөдө башка, бирок чынында эле накта ким экенин мисалы биз бири-бирибизди аябай жакшы билебиз да. Ошондуктан бул кадимкидей эле көрүнүш. Ал эми баягы үйдө эч нерсе кылбайт, бирок баягы ишине тың деп жатпайсызбы? Негизи адам үй бүлө куруп жашап атканда кайсы бир деңгээлде өзүлөрүнүн мындай жооптуу аймактары
өзү эле аныкталып калат экен, өзү эле аныкталып калат да. Анан албетте мындай да баягы бири бирине жардам берип антип мынтиш керек. Сиз үйдө эчтеке кылбайт деп атпайсызбы? Эгерде баягы үйдө эчтеке кылбаса, бирок сыртта жүрүп, сыртта иштеп, акча таап, үйдүн баарын багып, силердин бүт камсыздарыңарды кылып турса эмнеси жаман, мисалычы? Ал жагын бир карап көрүш керек да. Ошондуктан мисалы ал сырттан дагы көп акча таап келсе, анан үйдөн дагы кечирим сурайм. Анан үйдөн дагы туруп тамак жаза, идиш аяк жуу, кир жуу десеңер мисалы кыйын болсо керек да. Ошондуктан эми баягы орундарыңар 10 жыл жашагандан кийин аныкталып эле калса керек. Бирок сиз сурап атпайсызбы, оңолобу же оңолбойбу деп? Мен билбейм, ага эч ким айта албайт. Урматтуу катталуучу. Адам баласы оңолобу же оңолбойбу деп эч ким айта албайт. Эми 10 жылдан бери жашап атып анан оңолбогон киши азыр эмне болуп оңолуп кетет? Азыр оңолбосо керек. Адам баласы кайсыл учурларда оңолот? Адам баласы башка коомго киргенде, башка адамдын таасирине киргенде ошондо башкача жүрүп калышы мүмкүн, оңдолушу мүмкүн. Адам баласы бир шокко учурап, же бир кырсыкка учурап, же бир укмуштуудай бир башка бир шарттарга, мындай адамды силкинтчү шарттарга учурап калганда өзгөрөт. Бирок жалпысынан адам мындай өзгөрбөйт. Ошондуктан эми мындай бул жерде өзүңүз эле чечишиңиз керек да. Өзүңүз чечкениңиз эми сиздерге ушундай мындан ары чыдап жашай аласызбы же жашай албайсызбы? Жашай албасаңыз же анда ажырашып кетиш керек, өзүнчө турмуш куруп. Албетте жанагы кыздардын, балдарыңыздын көзүнчө шалбырата сөккөнү бул туура эмес. Ал эми баягы сизди ошо жолдошуңуз канчалык деңгээлде сыйлайт, урматтайт экенин деңгээлин көргөзүп атат да. Демек, эгер шалбырата кызыңыздын, уулуңуздун көзүнчө сөгө турган болсо, анда ошоки урматтоо көлөмү кичине азыраак болсо керек деп ойлойм. Ошондуктан өзүңүз эле отуруп чечпесеңиз, мындан башка эч ким жардам бере албайт. Мен эч кандай кеңеш бере албайм буга. Себептен де баягы чужая семья потемки деп коет да. Ал силердин үй бүлөңөрдө кандай болуп атканын, эмне болуп атканын ким билет? Баягы жалпысынан нерсе айтпаса, мен баягы акылымдын жетчү жерлерине айттым да. Ошондуктан ийгилик сиздердин үй бүлөңүздөргө бир жолун таап аласыз деп ишенем.